Ошол салык кодекстин кереги бар беле бүгүн же кереги жок беле дегенге мен түшүнгөнүм жок. Себептен да бул салык кодекси качан керек? Анын кээ бир принциптери туура. Качан экономика жакшы иштеп, өзүнчө бир мындай бүгүнкүдөй коронавирус же болбосо ушул окшогон тоскоолдуктар болбогон экономика жылып кетип атканда муну киргизсе болмок. Ал эми кечээки салык кодексин киргизип коюу кандай гана жаңылык болбосун, бүгүнкү күндө ишкерлердин баардыгы кыйналып, өзүн өзү зорго багып атат. Өзүнүн ошол бизнесин сактап калыш үчүн иш алып барып атат. Ушул мезгилде жаңы правиланы киргизиш, жаңы эрежени киргизип, ошого бардыгын мындай заставить этиш бул туура эмес деп ойлойм. Бул менен биз ошол ишкерлерди көмүскө иш алып барууга түртүп атабызбы? Ишке түртүлөт. Себеп дегенде ошол 8 миллионго чейин төлөбөй эле койсун деп атат. 30 миллионго чейин төлөнбөйт, 30 миллиондон кийин НДС төлөнөт деп. Ишкерлер деле баш иштеген адамдар ишкер болот да. Алар 30 миллионго чейин азыр бир фирма 30 миллионго чейин болсо, ал 4 фирмага бөлүп коет. Мисалы аныкы 120 миллионго чейин жетсе обороту, ал 4 фирмага берип коет. Бул жерде жаңы фирмаларды ачат дагы ошонун айланмасында ошо менен 30га чейин иштей берет. Бул жагын эске алган эмес да. Андан кийин ошол 30 миллиондон 8 миллиондон өдө с оборота деп атпайбы? Оборотто, мисалы, оборот деген эмне? Сиз мисалы бир стакан сатасыз, бир буюмду сатасыз. Ал буюмду сатып алып, анын үстүнө үстөк, мисалы 100 сомго сатып алсаңыз, үстүнө 10 сом кошосуз же 20 сом кошуп сатасыз. А сиз 8 миллиондон ашкандан кийин ошол 100 сомду 120 сомго төлөп атпайсызбы? 120 сомго. Сиз 20 сомго гана төлөшүңүз керек да, өзүңүз тапкан кирешеден. Туурабы? А сиз тиги жактан сатып алганда төлөгөндөн кийин ал орчундуу болуп калат. Демек сен сатып алган акчаң дагы, саткан акчаң дагы бардыгы с оборото деген ошол. Ошон үчүн бул жерде бүгүнкү ишкерлердин чыгып атканы жана башкалардын аларды биз моодон бошотуп койдук же моону мындай карайбыз деген бул туура эмес. Ал принцип экономиканын мыйзамында иштебей турган принцип. Эгерде ошол кемчилдикти көрсөтүп эл чыкса, макул буну биз ишке алабыз, буну давайте атлашты этип кое турайлы, андай болсо мындай кылайлы деген ал туура эмес принцип да. Ал разрушение калып келет ошол эле кодекстин. Андан тышкары, мисалы, добровольный патент деп атат. Добровольный патентти бүгүн кыскартуу же отменить этиш бүгүн ыңгайлуу шарт эмес экономикада. Болот бирок келечекте. Бул келечекте сөзсүз жасаш керек. Добровольный патент деген ал учет, отчетность жок деген сөз да. Сиз мисалы бир нерсе сатып ишкерлик кылам десеңиз, барасыз да патентке төлөп коесуз да, эч ким отчет тапшырбайсыз, эч кандай учет жок. Ошол көмүскө экономиканы түзгөн ошол көпчүлүк учурда. Добровольный патент кайсы учурда бериш керек? Эгерде пенсияга чыккан аксакалдар же болбосо үй турмушунда отуруп кандайдыр бир 10 экземпляр, 15 экземпляр кийиз жасайт, эр жасайт, комуз жасайт, же өзүнүн пенсияга чыккан адамдар баягы огородундагы алмасын, же кичинекей семечко айдап ошону жолго алып чыгып сатса, ошолорго патент бериш керек. Себеби бул постоянно экономический деятельностью менен заниматься этпейт. Ал сувенир жасашы мүмкүн, бирден, экиден экземпляр, же огородунда нерсе сатканга патент берилиш керек. Ал эми экономикалык ишкер менен алектенгенде бүгүн 60-70 мен эсимде жок. Ушундай экономикалык ишкерликтин түрлөрү жаңкылык окшогон патент менен алектенет да. Ошол эле дордой, кара суу. Бирок дордой, кара сууну экономиканын локомотив дегенден алыс болуш керек. Дордой, кара сууда чоң акча айланат. Бирок андан түшкөн кара суудан, дордойдон түшкөн киреше бюджетке болгону бир 1-2% гана түшөт кирешенин ичинде. Ал кирешенин же экономиканын тагдырын чече турган эмес. Бюджеттин тагдырын чече турган нерсе эмес. Жумуш менен камсыздоо бирок элдин жумушчу менен камсыз болуп, эл өзүн өзү бакканга бул чоң түрткү. Чоң мындай нерсе болуп эсептелет да. Ага көмөк гана көрсөтүш керек. Андан сыгып салык алам деген бул утопия. Значит, бүгүн иштегендер аны анализ кылып көргөн эмес да. Себеби ошол дордойдон, кара суудан түшкөн салыктын көлөмү именно ошол сатып аткандардын көлөмү кичине эле.
Ал эми ошол келип аткан товар таможнядан киргенде растаможка кылганы бул чоң көлөм түзөт. Анан эле барып тордойду баягы розничный саткандарды баса калып атпайлыбы? Аларды эч качан алардан биздин бюджеттин тагдыры чечилбейт. Аларга наоборот азайтыш керек. Алар канчалык салыкты мындай жеңилдетсек, алар ошончолук көп Кытайданбы, Турциядан башка жактан алып келип, ошол границага кирип атканда НДС жана башка салыгын төлөгөнү ошол бюджетке көлөмдүү түздө бюджеттти толтурганга жардам берет. Башкача айтканда, сырттан алып келүүгө, же болбосо башка да бир аракеттерди көрүүгө кызыктар кылышыбыз керек экен. Конечно.